Тұрам қолтабыз. Сілер бияқтан келет кемсіңер ағын. Человечсіз барген тұруға деген жалдырап өткеріп қойдымшы илап. Жиынтығын бұл жерде қаншаны топтық қой бересіздер? Мысалы мына мен келдім, сіздер бүгін топтап отыр, сіз бүгін смендесіз. Қанша адамдар өткөрдіңіз? Bir сутканың ішінде мысалы. Қанша адам? İçinde bugün 20 adam. Erteden öyle. Ертеден бері азырқыға чейін тұрады. Суткаға дағы көбейеді, içinde. Анан Результатын қайсы уақытта жөнөтөсүздөр? Azır ekiler kürer gelet, kürelmen жөнөтөбүз. Курьер келет, ал кайка алып барат? Бишкекке, через Бишкек бизге. Кантип алып барат Бишкекке? Самолетмен. Самолет менен Бишкекке жеткирет, анан Ал жактан базага бизе түшүрүп берет. качан түшүрөт ошону? Бүгүн түнү уже 12'de түшөт полностью. Бүгүнкү жөнөткөндөрүм. Бүгүнкү жөнөткөндөрүңүздөр бүгүн түнкү 12'de түшөт. Мына кана эски пункт эмес. Мына эсептеп көрүңүздөр. Мына бүгүн эртең менен саат 9'da мисалы мен келдим, тапшырдым. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 saatта. Мына 15 saatта ПЦР анализдин жыйынтыгы келет буларга. Эртең менен мен саат 8, даже мен 9'da тапшырган. А бул жерге 6'dan баштап келе баштайт турабы кишилер? 6'dan, эгерде 6'da тапшырган киши 20-21 сааттан кийин ПЦР анализди алат. Себеби базаңарга түшөт турабы электрон. Түнкү 12'de түшкөндөн кийин анан булар өтүп кетип атканда кайра Өзбекстанга эмени берет. ПЦР. Азыр мен сурап кеттим. Бул жерде да менде комментарий берип коюңуз, телевидение болгондон кийин. Алгоритм боюнча булар ПЦР анализ алгандан кийин 8-июнда 767 алгоритм чыккан, 6 министрлик менен бекитилип. Булар ар бир жаранга анкета толтурулат СКПда. Анан ошол жаран Кыргыз Республикасына кирип кайсы адреске бара турган болсо ошол адрес боюнча территориальный санэпидстанция жана территориальный больницага, ооруканага булар маалымдама жиберет. Аны ал адам карантинге 14 күнгө кетиш керек. Эгер ал адам карантинди соблюдать этпесе, бул жарандын өзүнүн жоопкерчилиги. Биринчиден, экинчиден бул жерде да мындай болуп атат, лабораториялар турат, кызыкчылык, бул частный лабораториялардыр. Эгер Өзбекстандан келаткан ар бир жаран, кыргыз жараныбы, өзбек жараныбы ошол жактан аккредитацияны өткөн официальный сайтта турган лабораториясы менен ошонун анализи менен кирсе, бияка лабораториянын кереги жок. Ал экинчи маселе. Мына мен келдим, Өзбекстандын жараныма кирдим. Мен барып тууганыма жолугам, учурашам, кучакташам, өптүрөм. 60 кишини заражать эттим, кайра чыгып келе бердим. Ким жооп берет? Анда биз өкмөткө вакцинага миллиондорду топтоп эмне кылабыз? Биз ушунча кишини убара кылып эмне азап тартып атабыз анда? Эмне керек бар? Азыр мындай эч ким документи жок киши бул жака кирбеш керек. Түшүндүм. Канча сом киргизбейт СКП сотрудниктер. 1000 сомбу же 1300 сом? 1000 сом. Ооба, 1000 сомдо базада да жазылуу. Keçeden başlap 1000 сом. Ага чейин канча алды? 1300 сом. Сиз келген 1300 топтоо. 1300 сом. Жакшы болуптур, арзандатты, вообще бекер кылгылар. Bak bir iş var tabii. Ne var ortada? Ne akla laboratuvarda başkaça neden çıkıyor? Bilmiyorum abi, yok öyle olmayayım. Частный бизнес. Yok, var, burada var, Bişkek'e şey- yönet ötüken var. Bu logo konferansı olup 100 sondan şirkete verdik. Kilit dolar çok. Kaç oldu? O şertte aldat. Bunu dilep geçti bular. Kalk pazar kılır üstüne bak kitap Yo, olsa. al normal. Konkurensiya болуш керек. Elге konkurensiya болуш керек. Elге арзан болуш керек. Мага 400 сом кылып койсо андан. Laboratuvara bir günde girse 5 adam giredi. Kımmat girdi. 100 şirket girdi. Buga girişet. Bular kole girişet aslında. Oşon üçün bular скидка кылып келсе Бишкектен чыгартып келем. Мен расотун актап айтат. Меники оригинал достоверный. Дубайгадан өтөт, Америкадан өтөт деп бул. Ол экөөм тең азыр комиссиондон барып эле лабораторияларын көрөлү. Бизге Көрөлү. Ушуну алалы. Жыйынтыгын алалы. Булардын лабораториясы дагы. Биздин мол кетсеш. Дезинфекциябыз иштебейт бул. Өкмөт биз иштеген жайында иштеген. Өткөдө суу тоңгондо бери иштебейт. Суун катыгансыңар, суу жок, туурабы? Бизге суу жок. Ремонт болуп атат. Өзбекстанда суун алабыз. Суранып алып Биз жатыр. өзүбүз колубуз жуганга суу жок. Туалетибиз жок. Иштеген ишибизди көрдүңүздөр. Солдаттардын тиги буткан түндө турабыз, түнү менен свет жарыгында. Бизге эч кандай шарт жок. Алар свет солдаттар түзүлбөй койсо, биз кагаз көргөнгө эчкебиз жок. Пассажирлер тууралуу айткым. QR-код текшергенде Пассажирлер не турат? Кайдан турат? Телефон иштетебиз. Шартыңыздарды ким түзүш керек? Шарт ким түзүш керек? Ким түзүш керек? Шарт мына кыларачы турат, сиз турасыз, эл барып турат. Туурабы? Канаке ошол шарт. Кана шарт. Миллион сомдук дезинфекция дешкен. Кана миллион сом дезинфекция. Туурабы? Ким кылып беришин ошону? Ким жазады? Ким акча берди бизге? Жок, миллион сомду ким жазап берди? Буну Акпа жазап берген бизге. Канча сом? Мен өздөрү сураган. Акпа бизге как спонсор болуп жасап берди бизге. Кириштеп чыгарып акчасын алыпсыңар, канчага жазат? Жок, Акпа спонсор болуп Бул берген. иш кайсы кызмат? Мен помощник эпидемиолог мен.
Bunu biz işlete Bunun almayız. ardın büt 45 milyon жасаған. bardығы, мұның ардын бүт бардығы жөнін айтып отпаймын, каша. İştebейт мұның ардын айтып отыр. О. İştебейт. Амне иштеди деп атсыңар, енді қиратып отабыз деп атсыңар. Қолдыздан келмей. Баягы Бактыбек бул буруч кыласыңар дегенде ошону кылганбыз өзүбүзчө. Мұның жасалғанына қанша Ушуну кылган, колдо жасалган. Эми эмне кылайын? İштеген жоқ та енді. Жок, иштеген. İştеген жакта суу жок да буга апкегиге. Суу жок дешет. Суу койгон бияктан. Картын алсаң, Суunu бачок коет. Мен Бачок. сізге Мына бачок бар, бачок бар. Сізге айтып Бачок берейин. бар. Ошондой бачокты алып келип, ошол жерге сууну алып келип куюп турат. Биз ошентип эле иштегенбиз. Мен сизге айтып атам. Сиз ошол суунун жоктугу башка боюнча качан кайрылдыңыз? Ушул болбой атат, иштебей жатат, тиги суубуз жок болуп атат, мындай болуп атат деп качан кайрылып бардыңыз? Мына менин келгениме 4 ай болду. Сизге кайрылган эмес, мурдагылар кайрылган. 4 ай болду менин келгениме.